Assalamu alaikum YouTube көрүүчүлөр, туугандар. Сатууга бүгүн бир жакшы аттын баласы чыгат. Каракөл деген ат экен. Азыр атты бир көрсөтүп, маалыматтарын тактап алып берем достор. Жакшы кыргыз жылкы издегендерге жаш өспүрүм достор. Эч нерсе көрө элек али. Дене мүчөсү таза. Аке, аттын жашы канчада? 4 жаш болот да азыр. 4 жаш, Бирок жаңы эле алмаштыр, но кулун тиштеринчи асын нагында алмаларды. Азыйларын чыгара элек. Азуулар сай элек. Өзү сайыш керек эле булчу. Пока азырынча чыгара элек, кечирээк туулган окшойт, Эне келгенде чоң бе өзүчү, чүйдүн беси болчу. Энеси, Энеси да жакшы эмнеден бир төрө деп, бай төрө деп ошонун бээлерин малдары танка деп ошо биенин алган ошоктончу байталында. Атасы чакандат болчу, бирок өзү бир бою канча бир 63-60 үстү да. аз моонга караңгы. Азыр ушундай болуп калды. Атасын кандай улактарга чапкансыз? Атасы мындай эми тек улактар эле. Чоң эмес, бирок булдан курс жылкы болчу аябайчы. Мунун өзү энеси чоң болгон үчүн чоңураак болуп тур бул, Энеси чоң болчу. Чоң жакшы бе, энеси бир 70ке ташташына. Бул ошону таза кыргыз жылкы болуп калат да ошондо туурабы? Энбей да ошо атасы карабай эле мындай. Кыргыз жылкы экен. Азыр аттын ден соолугу, ичип жеши, буттары кандай? Ичип жегени жакшы бир. Ушу круглый эле 3 килограммдан жеп турду да. Улагы андайларга пока көрө элек, Улагы эми салсакпы деп атканбыз да. Негиз тарбиясы зорбу? Тарбия минилди азыраак. Улагга 1-2 эле барды көп чабууларда. Анан мен өзүм эле чаканыраак ат чапкан үчүн жерге эңилейт мындай ишинчи. Бул аттан жетиш кичине оорураак, Эми чапканга болот, чоң улактарга барыпчы. Бул эми аламан улакка ылайыктуу болуп калат да. Аламан улак, чоң улактар. Эми буюрса эми өзгөрөр. Улакка чабар мезгилине жетип келди буюрса, үйрөтүп тарбия кылыш келген булат. Тарбия кылыш керек. Атасы жакшы, энеси деле жакшы. Каны дагы жакшы экен. Эми азыркы тил менен айтканда жанагы линия жакшы, Ооба, эми аттын зардасына каралат да эми. Узундуктары, параметрлери дагы жакшы азыр, Эми жакшы эми почти бул. 4 жаштан нары көздөп жонорот да, жылкы деген. Жонорот, Эми жонорор мезгилине келиптир, Буттардын айыптары жок экен, Жок. Буттарын Ага бирок алды бир жолу такаланган да. Алды такаланып койгон. Аркасы такаланбат. Чатка аяк буттарын бир көрүп койгула. Жакындатып, кеңири кылып көрсөтүп коелу мына. Баскандарынан бери көрүп алгыла. Бул туугандар Бишкекте бир совхоз Сурунзе, Совхоз Сурунзе болуп калат достор. Экинчи ферма деп жол. Бай дыйкандан оңго кирип кеткен. Аттын сын сыпаты, өңү түзү достор. Көрүп турасыңар өзү. Жакшы экен. Мына акебиз дагы бай мингенге жоош уже үйрөтүп, ал жактары жакшы, буюрса болгону улакка тарбия кылыш керек ошол. Биз кам минилди. Былтыр бир аз бүзүндө мингенбиз, кышта да азасы. Ошондой эле жайын менен турду. Буну өзүңүз аспектеп, өзүңүзгө даярдап аткан жылкыңыз экен да. Мезгилине жеткизип үйрөтөйүн дегениңиз. Эми аке, бунун баазын канчага коебуз? Bunun bağısını ben şu 6,5 dollarda atабыз. Сомго ошо бир жол болот. 6,5 миңге койду да буюрса. Эми жол жоозун кылып, кем бар, Кел, минип көрүп, жандан көрүп, жактырышса сүйлөшөбүз ал жагын. Туугандар, жакшы кыргыз жылкы издегендер көргүлө. Ата теги дагы жакшы экен. Эми баягы базардан апарып эле коюп койгон айгырдын баласы эмес экен. Энеси деле үйдө турат. Азыр энеси бар исте дагы деле. Ооба, энеси бар. Машалла, карагылачы, өңү түзү. Параметрлери негизи өтө сонун экен достор. Белинин узундуктары, сан булчуңдары баары жакшы өрчүгөн. Анда акесин номериңизди мен астына жазып коем. Кызыккандарга келип, чалып келип, үйүңүзгө келип көрсүн. Доставкалар кандай кылабыз? Эгер алысыраак жактан байланышып калгандар болсо, Доставканы алыштырабыз да. Эми азыр техника көп, болот бардык жака. Калсан башка мамлекеттерден, Тажикстан, Казакстан. Ал жагын өзүңүз сүйлөшөсүз. Ооба, балдар. Номерге туугандар байланышка чыга бересиңер. Ушул карат кимге жакса байланышасыңар. Жанына келип көргүлө, айтылган адрестерге, номерлерге байланышып